Бул илгертен шахты да Кызылкаяга карап келген, эли да Кызылкаяга карайт. Ошо жашап аткан элдин бардык пропискасы Кызылкаяда. Бардыгыбыз эле бир тууганбыз. Бул Баткен облусундагы кошуна өлкөлөр менен чек ара жаңжалында айтылган сөздөр эмес. Андан да чуулгандуу. Мамлекеттик деңгээлге чыккан эки облустун ортосундагы чек араны талашуу. Кантип ушул ойлонбойт да, ушул министрлер кандай, жогору кеңештин депутаттары. Ушулну эки элди эле буруштурбай, эки элди эле мындай жаңжалга келтирбей, бардыгыбыз эле бир тууганбыз. Зачем бизге ондай кылып? Уруштун кереги жок. Мана эртең дагы эгер калган болсо, мана эртең жол тособуз дейт. Ага уруксат эмес, бизге законго туура келбейт. Бул жерде башка кызыкчылык бар. Бул жерде элдин пикири кандай болуп атат билесиз? Азыркы күндө президенттин саясаты стабилдүүлүк деп атат. Элди кандай мына мэрлерден сурагыла, эл канча дүрбөлөң болуп атат. Эми болгону бир завод бар Баткенде, болгону бир завод. Андайча болбойт да бул. Кызылкыя түштүк цемент заводу курулуп, мамлекетке киреше берген күндөн тартып, Ош облусу менен Баткен облусунун чек арасы такталбаган айкын болду. Эң негизгиси кирешелүү завод турган майлуу жерди талашуу күч алды. Кызылкаяга жакыныраак жердеги цемент завод Ноокат районуна карап калып атат да. Бу жерде дагы бир кече жогорку кеңештен депутаттар келип кетти. Энди кандай чечилет билбейм. Енді оң жағы чечилиш керек да. Бұл илгертен шахты да Кызылкаяга карап келген, эли да Кызылкаяга карайт. Бардыгы эле Кызылкаяга карайт. Мурунтан эле Кызылкаяга карап келген, мурун шахта болгон ошол эле. Ошол шахтын ордуна эле аз завод иштеп жатат. Завод иштегенге энди иштеп турса завод жакшы. Анан эми Ноокатка карап калат дегени билбейм, кандай карап калат деген эми чындык болуп неме болгон болсо Кызылкаяга эле карап калыш керек болчу завод. Өзү территория, ошо жашап аткан элдин бардык пропискасы Кызылкаяда. Кызылкаяга карайт ошол жерде жашаган элдин бардыгы эле. Бул цемент заводу атайын Баткен облусунун экономикалык өнүгүүсүнө багытталып курулгандыгы айтылууда. Анткени Кыргызстандагы эң жаш облуска мындай завод абасуудай керек болчу. Өтө туура эмес маселе болуп атат. Негизи бул завод ачылганда эле ошол Баткен облусуна негизделип ачылган болчу. Азыркы кезде ички дүң продукциянын 50%-тин ашыгыны ушул цемент заводу түзүп атат да. Бул жагынан өкмөт терең талдап чыкпаса, эртең бардык көрсөтүчтөрүбүз күмөн бойдон калат. Бул облустун өнүгүшүнө жана ушун элдин жашоосуна бул тиешеси болот да. Бул Ноокат районунун территориясы, Кулатов айыл өкмөтүнүн территориясы. Завод өзү. Завод өзү. Заводдогу талаш маселе Ноокат районунун мурдагы акими Замирбек Аскаров вице-премьер-министр болгон учурда өкмөттүк деңгээлге жетти. Ал тарабынан процедуралар бузулуп, өкмөт башчы токтомго кол коюп салганын депутаттар айтышууда. Ушул көтөргөндөн кийин ушул цемент заводунун артынан акимдиктен кызматтан түштү. Ачыгын айтайын. Жансер Жолдошов уштан качан кызматтан алган. Азыр эми сени вице-премьер-министр болуп келдиң. Биз эми жаш кадр экен. Макул эми түштүктөн чыгыптыр. Иштесин, үйрөнсүн деп биз сени вице кылдык. А келишиң менен ушул нерсе кызыктың да. Бул маселени лично мен көтөргөн эмесмин, айтып коеюн. Бул маселени прокуратура козгоп атат, уголовный делоны. Мыйзамды контролдой турган орган козгоп атат буну. Мыйзамды контролдой турган орган өзү уголовный дело ачып, жогорку соттон утутат, биз мыйзамды аткарайлы аткарбайлыбы? Жергиликтүү тургундар атка минерлерди эки облустун элдерин бири-бирине кайрабай, цемент заводу мурдагы тартипте эле калуусун көтөрүшүүдө. Мында Кызылкыя шаарына жана Ноокат районуна заводдун салыгы тең экиге бөлүнүп келген. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.